Бишкек шаарынын номер 1 үй бүлөлүк медицина борборундабыз. Бул жерде мырзалар акысыз текшөрүүдөн өтүп жатышат. Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу максатында дарыгерлер bir айдын ичинде Бишкекте жашаган мырзалар үчүн жооптуу бол акциясын уюштурушкан. 18 жаштан 55 жашка чейинки эркектердин арасынан ошол жанагы бейтапканаларга, 2-3 деңгээлдеги ооруканаларга жугуштуу эмес оорулардын күчөп кетип, оор абалда түшүп атканы себеп болуп атат да. Адистердин айтымында акыркы убакта жүрөк кан тамыр оорулары, кант диабети, дем алуу жана онкология оорулары күч алууда. Кыргызстанда өлүмдөрдүн 80% жугуштуу эмес оорулардан келип чыгат. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин электрондук борборунун маалыматына ылайык, 18 жаштан 54 жашка чейинки мырзалар аялдарга караганда жугуштуу эмес ооруларга кабылып калышы көбүрөөк кездешет. Анткени мырзалар өз учурунда ден соолугуна кам көрүп алдын албайт. Абалы начарлап баштаганда гана дарыгерлерге кайрылат. Ал эми биздин бүгүнкү каарманыбыз Нурсултан баш оорусу менен келген. 1 жыл мурун келген элем профосмотр катары жумуштан жибергендиктен. Андан бери ошо көйгөйлөр болуп, ошо башым ооруп, мигренби же давлениям көтөрүлүп кеттиби, ошон үчүн врачка келдим элем. Анан ушундай акцияга кабыл болуп калдым. Нурсултандын көйгөйү баш ооруу, анан кан басымы көтөрүлүп атат деген ойдо мага кайрылды. Кан басымы нормал экен, 120га 80. Баш оорусу боюнча дагы диагностика жүргүзүп, изилдеп, диагнозду коюп, анан дарылоону улантабыз. Акциянын негизинде Бишкек шаарындагы мектептердин арасында сынак жарыяланды. Бишкектеги ден соолукту чыңдоо борборунун демилгеси менен мектептерде акция жүрүп жатат. Бул акциянын негизги шарты мындай: мектепте окуп жаткан окуучулардагы ошолордун өзүнүн атасынын, өзүнүн агаларыны ошол үгүттөп үй бүлөлүк медицина борборуна жибериш керек да. Конкурстун жыйынтыгында ошол мектептерге жакшы байгелер каралган. Аталган сынак 13 мартка чейин созулат. Ал эми 20 апрелде сынактын жыйынтыгы чыгат. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.